Эшек бизнесин кылгандарга чара көрүлбөй жатканынан коомдо дүрбөлөң токтой элек. Ошондуктан бул жолу коомдук тамактануучу жайлардан кабар алдык. Бул жер Борбордогу белгилүү делген тамактануу жайларынын бири. Бишкек шаардык ветеринардык инспекция борборунун жетекчисинин орун басары эт кесилүүчү бөлмөгө кирип бара жатат. Сырттан кирип эле мындагы этти текшербестен же болбосо эттин сапаттуулугу жөнүндөгү документтин сурабастан туруп, этти мактап киргени журналисттерге жага бербеди. Эртең менен келип кеткенмин. Ошо акыркы жолу качан десем былтыр дедиңизби? Эми былтыр келгенимди айтып атам. Анан эртең менен келгенимди айтып атам. Эртең менен эмнеге? Бул деген ушундай проверка эмес беле, неожиданно эмес беле? Проверка болуш үчүн сизге айтып атпаймынбы? Атайын тиги Минэкономикадан эме алып туруп, направление алып туруп келиш керек. Ишкерлик жөнүндөгү мыйзамга ылайык коомдук тамактануучу жайлары жылына 2 ирет текшерилет. Бирок өзүнчө текшерүү бир нече ирет боло берет. Ал эми өзгөчө маселе жаралса, ветеринарлар күтүүсүз текшергенге акысы бар. 3 күндөн бери айрым кафе, чайхана, ресторандарда, ошондой эле тест атым жерлерде кардарлардын саны өтө эле азайып кеткен. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мен турган кафенин ичинде кардарлар жокко эсе десек дагы болот. Мында бир гана кызматкерлерди гана көрүүгө болот. Кафе ээсинин айтымында буга чейин алынган продуктылары өтпөй жатыптыр. Да, поубавилось, честно, 2 дня уже вообще тишина. А так обычно постоянные свои клиенты приходили. Бул жер Кытай кафелеринин бири. Кафени башкаруучу күтүүсүз коноктор келерден мурда алар эрте менен келип кеткенин айтат. Предписание она мне оставила, и кое-какие там надо было работы выполнить. Она вот это проверила. Мында болсо күнүнө 2000ден ашуун самсы сатылат. Кээ бири кардарларыбыз азайып кетти десе, дагы бири баштагыдай эле деп жооп беришти. Ал эми текшерүүгө барган ветеринарлар болсо өз аймагын мактаганга жетишти. Эрте менен кийин келип, этин регистрация кылып, бер журнал бар, журнал регистрация кылып, кагасын жазып беребиз. Андан кийин эт обвалка болот самсыга. И кухнясы постоянно, кухня 3 күндө бир кирип карап турабыз постоянно. Ошентсе дагы ар бир экинчи кыргыз ашкана, кафе же чайханалардан тамактануудан коркуп калды. Ошондуктан коомчулук укук коргоо органдары ордунан кыймылдоосун талап кылууда. Эртең жума намаздан кийин бул окуянын жыйынтыгын талап кылып, Манас айылында эшектер союлган жайда тынчтык митингин өткөрөт. Адал оокат менен тапкан акчасына кайра арам нерсени саттырып алып жедирип, мындайча айтканда мусулман адамдарды итке теген коюп атат да. Эшектер союлуп, эти таратылган жерди биз ачыкка чыгарганга чейин эле Чүй облусунун Сокулук райондук ички иштер бөлүмү аныктаган болуучу. Бул ишти азыр экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына өткөрүп берген. Бирок эмнегедир бул орган бул окуянын үстүнөн кантип чыгып, аны кандай тастыктаганы жөнүндө коомго билдирүү тарата элек. Түндө мага бирөө чалып, тийишпеген эле, пока биз следствие жүргүзүп бүтмөйүнчө биз бүткүрөбүз деп туруп, СМБдан чалып атат мага. Түндө үйүмө. Жергиликтүү эл ичара иликтөө жүргүзүп, эшек союлган жай кимге таандык экенин билишип, айрым чиновниктердин ысымдарын айта баштады. Бул жер Карасур деген фирма Тойчубекова Жыпар Шекиновнага дегенге тиешелүү. Руслан Тойчубеков пан слышке. Ошентип тургундардын сөздөрүнө таянсак, 3 күндөн бери коомчулукта кызуу талкууланып жаткан жай каржы рыногун көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Руслан Тойчубековго таандык экени айтылууда. Эртең жергиликтүүлөр митинг учурунда дагы маалыматтарды айтабыз деп кулак кагыш кылды. Мерим Бакир кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.